Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен театр форум теле долбоору. Бул долбоордо мектеп окуучулары, студенттер, жалпы эле кыргызстандыктар, Кыргызстандын ар кайсы региондорунан чогулуп, келгилечи бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай көйгөйлүү маселелер бар деп талкуу жүргүзүп, ал көйгөйлөрдү театр форум ыкмасы аркылуу жалпы кыргызстандыктар менен, сиздер менен теле көрүүчүлөр жана көрүүчүлөр талкуулап, кеңешип чечүүнү туура таптык. Азыр мен студиядагы көрүүчүлөр менен кичине маек кургум келип жатат. Сиздердин араңыздарда кимдир бирөө буга чейин театр форумда катышканбы? Колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Чоң рахмат. Демек, катыша элек, уга электер үчүн биз кыскача видео маалымат дайындаганбыз. Анда театр форум боюнча кыскача видео маалымат назарыңыздарда. Форум театр методикасы 70-жылдардын башында бразилиялык драматург Август Боаль тарабынан иштелип чыккан. Кадимки адаттагы театрдан негизги айырмачылыгы форум театрда профессионал эмес, жөнөкөй адамдар ойношот. Алар жашоодо болуп жаткан реалдуу жагдайларды көрсөтүп, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун чогуу издөөгө, коомду диалогко чакырышат. Форум театрда ойнотулган окуя кульминацияга жетип токтотулат. Көрсөтүлгөн конфликт көрүүчүлөр тарабынан чечмеленет. Көрүүчүлөр оюндун каалаган жеринен стоп белгиси менен токтотуп, каалаган каармандын ордуна сахнага чыгып, анын ролун өзүнүн көз карашы менен кайрадан ойноп берет. Анда эмесе биз бүт барыбыз театр форум жөнүндө маалымат алып алдык деп ойлоймун. Азыр мен сиздерди театр форумга чакырамын, бирок биз баштаардын алдында биздин театр форумда бир жакшы салт бар. Мен 1, 2, 3 дегенде сиздер бүт болгон күчүңүздөр менен мотор деп койсоңуздар, сахнада оюн башталат. Даярсыздарбы? Анда 1, 2, 3 мотор! Алло. Ооба, саат эртең менен 9-да мен офисиме келиңиз. Албетте контракт түзөбүз. Макул, бирок кечикпей келиңиз. Бул эжени карасаң, баскан өзүнө ишенимдүү, ийгиликтүү көрүнөт. Бактылуу жашоодо жашаса керек. Буйрса мен дагы ушундай болом. Ан үчүн жумушка киришим керек. Ошондо баары жакшы болот. Саламатсызбы же? Мен Мерим жана конкурста уткан кыз болом. Жумушка орношоюн деп келгем. Сага айтылган жокпу? Биз башка кызды алып койбодукпу? Кандайча же башка кызды? Мен конкурстан өтпөдүмбү? Өз күчүм менен эже баардык конкурстарды. Эми бул маселени мен чечпейм да, билесиң, чоң кыз. Анан ким эже? Сиз дагы бул жерде иштейсиз да. Эже мага жардам бересизчи, мен иштешим керек, жумуш керек мага. Кантип жардам берейин? Билбейм эже. Мага жумуш аябай керек. Анда бир жуманын ичинде могу сумманы таап кел. Мен карап көрөм. Бир жуманын ичинде $500 эже. Бул мүмкүн эмес. Менде мындай акча жок. Жок болсо мен сага жардам бере албайм. Азыр жумушка баары ошондо кирет, билесиң, туурабы? Алтынай. Да. Бая документтер даяр болду? Даяр, мынакей азыр алып барайын. Бул жак ким болот? Билесизби, конкурска утпады элем. Макул, документтер менен бөлүмүмө алып барып кой. Мерим. Билесиң, Мерим. Мындай сулуу экениңди билсем, эч кандай конкурста эле сени жумушка алмак экем. Бирок сенин ордуңа уже башка бирөөнү алып койдук. Айтты. Эми сендей да сулуу кыздарды жумушсуз калтырса болбойт го дейм. Бул жакка өз номеримди салып коеюн. Жумуш керек болуп, же акча керек болсо чалып койсун. Сиз эми шылдың кылганыңызбы?
Мен андай кыздардан эмесмин. Характери да бар экен. Сайра. Жаңағы паяльник қаяқта? Көрдің бе? Қаяқ кетіп қалды шо. Мейірім қашан келіп болды екен? Апа? Кандайсыздар? Қандай қызым? Келдің бе? Ооба, мен келдім. Мен сонун сүйүнчүм бар, апа. Айта ғой, Айта жұмышқа ғой. бардың ба, қызым? Ооба, бардым. Конкурстан эң жогорку балл мен алып турдум. Бериңиз. Азамат Молодец, қызым. Анан жумушка киргизебиз, иштейсиң деди. Буюрса кызыбыз иштеп калып турбай, бизди багып калып Аябай турбай. макташты. Бирок апа, Качан кирет экенсиң? эми бир жуманын ичинде $500 алып келсең, анан киресиң. Мерим, $500 бизде каяктан? Биз өзүбүз араң жашасак, атаң кебетеси тиги болсо. Атам туугандары бар го, апа. Атаң туугандар менен биз каттышпайбыз. Сұрабай солардан. Алар бизди адам катары көрбөйт го, Мерим. Анан кантип табабыз, апа? Мен сага айткам, Мерим. Официант болуп иште, швеяда иште. Мен качан Швея, уштеп апа. жүрө берем айтсаң? Сиз өзүңүз ойлонсоңуз, апа, мен окуп жүргөндө официантка болуп иштедим. Эми швея бол деген турасызбы? Айтпайсың. Өмүр бою ушинтип жүрө беребизби, апа? Ойлонсоңуз өзүңүз дагы. Сайра. Жашооңузду Эмне, өзгөртөлүчү. Эми 5 жыл муну жөн эле окуттук бу. Калган жумушуна кирсинчи. Эртең менен кетет кызың. Кечинде келет. Эртең менен кетет. 3 ай болду ошондо. Табылат жакында. Эмне табылат? Ишенсек табылат. Же сен бакпасаң? Мына муну сатып атпайм мына, кылып атпайм. Эмне Сатабыз кылып атасың? Кечке эле отурасың алдыгы жерде. Ушпаңыздарчы, апа. Табам да жумушту. $500. Мен ал акчаны түшүмдө да көргөн эмесмин. Кантип табам? Жада жумуш издейинби, эмне кылам? Алло, саламатсызбы, эже? Мен жарыя боюнча чалып жатам. Айлы канча болот? Рахмат, эже. Бир айдагы аз болот го. Да, кимге чалам? Ким берет мага ал акчаны? Касым Муратович. Неге чалдым мен ага? Аз чалсам не деп жооп берем кайра? Мына чалып атат. Алло? Касым Муратович, саламатсызбы? Мен Мерим. Конкурста өткөн кыз. Жолугушуу? Макул, ооба, эртең бара алам. Балким чындап эле жардам береттир. Мен баары иштешим керек. Башка аргам жок менин. Ай, Сайраш. Баягы кызың жумушка кирдиби? Таптык жумушту. Ким, Меримби? Ооба. Ооба, кирди го. Микрокредит дейби, ошого кирди. Азыр $500 сураптыр, элестет. $500 айттым, жок деп. Апей, анан? Анан өзү кирди го, азыр эптеп бир нерсе болуп кирди, азыр иштеп атат. Баары сонун. Апей, Сайраш. $500 заматта тапкандай, ал кандай жумуш экен? Жакшы элеби? Ушундай эмне дегениң айтсаң, соп-сонун эле жумуш. Жашнака болуп иштеп атпай, аны элдин балдары жумуш жок деле Россияга кетип калышпайбы? Ай, жакшы жумуш эле болсо болду анда. Жүрү кетели, Сайраш, кеч да болуп калыптыр. Өлө чарчадым, ай. Такси чакырасыңбы? Азыр. Адрес кандай эле бияктын?
Разакова болуш керек. Үйгө барып тамак жасап коюу. Апай Сайраш, кеде сенин кызыңбы Мерим? Башчы менен турат экен. Бүтүп тура калсы жол кетели. Макул. Эме Касым, Оу. экөөбүз көптөн бери жүрөбүз анан. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Түшүнгөн жокмун Мерим. Сага эмне жетишпей атат? Сага жардам берип атам, ата энеңе жардам берип атам. Дагы эмне керек? Жок, баары эле жетиштүү. Бирок мен өз кесибим боюнча иштегим келет. Сен айтпадың беле жумушка орноштурамын деп. Эми түшүнсөң, аякта алтын ай бар. Мен иштегендери бар. Мен аялым бар. Аялым укса эмне болот? Бирок сен башында айткансың да киргизем деп. Келчи, урушпай эле мага акчаны алып кете береличи. Ай, Мерим. Эмне турасыңар биякта? Кимсиңер силер? Сен кимсиң? Апасы болом мен. Апасы? Кыз чалба мага. Эмне болгон акчаны алып атасың? Эмне болгон акчаң? Сен ушунда иштеп атасыңбы? Эмне болуп жүрөсүң? Сен иштебейсиң. Карачы кызыңды эмне алып иштеп жүрөсүң? Негизи түшүндүрүп берчи, эмне болуп атасыңар? Эмне могу? Атам айтпай элеңизчи, апа. Атам айтпай. Кызың отельде турат. Сен менен тең киши менен кызың иштебей эле жүрүптүр. Мерим, кайсы отель, кайсы киши? Ата, кечирип коюңузчу. Мен башка аргам калган жок, ата. Сен ушуга чоң ойтук беле. Ата, кечирип коюңузчу. Турчу. Не айтар сөзүң ушулбу? Айтпайсың кызыңа? Кызыма эмне деп айтайын, Мына тарбияң. Чоң ойттуң ушинтип. Сени карап чоң ойду ушинтип кызым. Эмне? Эмне дейсиңби? Эртеден кечке мен жумуштан жүрсөм. Эртеден кечкечи билбейм эмне кылып жүрөсүң. Мына көрдү ушинтип. Ким эркек? Мен багып атамбы силерди? Жанакы авария болбосочу, азыр мен иштемекмин эмендер отуруп алып. Эмне? Анан сен эркексиңби? Анан ким эркек айтчы? Жумуш. Bunun баарына ким күнөөлүү? А менин кичинемден кыялдаган кыялдарымчы. Окууну бүтүп, жакшы жашоо эмес беле? Ата энемди уят кылдым мен. Демек, бул сахналаштырган оюн болду. Азыр менде бир нече суроом бар. Биринчи суроо, башкы каармандын аты ким? Мерим, Меримдин жашоосунда кандай тоскоолдуктар менен кездешип жатат Мерим? Коррупция. Дагы кимдин ою бар? Жумушсуздук. Жумушсуздук көйгөйүн байкадыңыз. Бул жакта? Бул жакта Мерим деген кыз жол жоктон, жумушта жоктон жаман жолго кирип кетти. Жумуш жок болгондон бул башка жолго кирип кетти деп айтты, Чоң рахмат. Демек, бул жакта биз азыр залда отургандардын арасынан канчообуз жашообузда жумушка орношуп көргөнбүз? Колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Чоң рахмат. Канчообуз кандайдыр бир көйгөйлөр менен кездешкенбиз ошо орношуп атканда жумушка? Демек, кандай тоскоолдуктар менен кездештиңер эле? Айтып коесузбу сиз? Колуңузду көтөрдүңүз, Тоскоолдуктар мисалы үчүн сыноо мөөнөтү деп коет, ошондой тоскоолдуктарга кездешкем. Анан кийин албетте андай мындай деп иши кылып сенден кемчиликтерди издеп баштайт, ошол сыяктуу. Эмне үчүн, кандай деп ойлойсуз? Бул балким ошол азыркы учурда ошол өлкөбүздө, мамлекетибизде жумушсуздук негизги көйгөй болуп эсептелингендиктен болуш керек деп ойлойм. Бул жакта азыр ой кетти, көйгөй бул деген жумушсуздук, жаштар арасында жумушсуздук, негизи жумушсуздук биздин өлкөбүздө азыр көйгөй деп. Ошол көйгөй бар биздин өлкөбүздө дегендер колуңуздарды көтөрүп коесуздарбы? Демек, студиябыздын бир 90% азыр колун көтөрүп жатат. Биздин теле көрүүчүлөр дагы ушул маалда бизге балким кошулуп жаткандар. Бул көйгөйдүн Кыргызстанда бар экенин статистика дагы тастыктап турат.
Мисал үчүн 2015-жылы 93 000 Кыргызстан жараны жумушсуз деп катталган. Ар жылы Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар 45 000ден 50 000ге чейин жаңы адистерди чыгарышат. Ошол адистердин 28 гана пайызы өз кесиби менен жумушка орноша алат экен. Ал эми 72% башка адистиктер менен же болбосо жумушсуздардын иретин толуктайт экен. Демек, азыр 30 секунданын ичинде эгерде силер билген, силер жакшы көргөн адамдардын тагдырына ушундай көйгөйлөр туш келип калса, сиз кандай стратегияларды колдонуп, ошол көйгөйдү чечет элеңиз деген суроонун үстүндө ойлонуп, жаныңызда отурган инсан менен бир 30 секунданын ичинде пикир алмаштаңыз. Бүт барыңыздарда азыр стратегия бар деп ишенемин. Азыр биз кайрадан театралаштырган оюнубузду эң башынан ойнойбуз. Бирок азыр өзгөчөлүгү сиз каалаган убагыңызда стоп белгиси менен сахнада болуп аткан иш-аракетти токтото аласыз. Анан сахнага келип, өзүңүз тандаган каармандын ордуна, мээримдин ордуна, көбүнчө мен сиздерди чакырат элем, мээримдин ордуна келип, ушул көйгөйдү кандай чечсек болот деп жаңы жолдорду ойноп бере аласыз. Анда эмесе 1, 2, 3. Ооба, эртең саат 9-га мен офисиме келиңиз. Албетте контракт түзөбүз. Макул. Бирок кечикпей келиңиз. Бул эжени карасаң, баскан өзүнө ишенимдүү, ийгиликтүү басат. Бактылуу жашоодо жашаса керек. Буйруса мен дагы ушундай боломун. Аны үчүн Келиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким болот? Бактыгүл. Бактыгүл. Бактыгүл, сиз мээримдин ордуна кайсы убагынан келдиңиз? Эң башынан тиги аялды көргөн жеринен. Аял басып кетип аткан жеринен. Ооба. Бирдемени өзгөртөйүн деп атасыз, э? Ооба. Демек, Туура эмес. эң башынан кен мээримдин ордуна барып алсаңыз. Кеттик. ооба, эртең менин офисиме саат 9-та келиңиз. Албетте контракт түзөбүз. Макул. Бирок кечикпей келиңиз. Бул аялды карап кой. Мэрдин кызы да. Же ким кызы эле? Бир депутатты коючу. Өтө албайм го. Атам жок бир бай. Же депутат туугандарым жок эми кантип кылам эми? Макты кеп көрөйүнчү. Мен Манас университетинен болом. Конкурстан өттүм. Мага орун берет деди бул жактан. Ким айтты орун берет деп? Биздин кызматкерибиз. Кайсыл кызматкер ошол? Мага аты жөн айтсаңар. Жээнбеков. Бизде андай сотрудник иштебейт. Иштебейби? Жок. Биздин университетке чалып көрсөңүз анда. Сиз кайсы компанияга келип атасыз азыр? Азыр диктофонго жазып алайынчы. Бул кайсы компания? Бул деген кредитный компания. Туура ошол компанияга келиптирмин. Конкурсту уттум. Билесизби? Билем. Анда каяктан иштейт экенин? Сага айткан жокпу? Сен ордуңа уже башканы алып койгонбуз жумушка. Кандайча? Ошондойчу. Диктофонго жазылып атат, мейлиби? Жазып бер. Биздин Мен эчтеме сөйлөгөн жокмун, туурабы чоңуз? Сүйлөдүңүз. Сиздин атыңыз ким? Эмне деп сүйлөдүм? Атыңыз ким? Жок, эмне деп сүйлөдүм? Сиз айтпадыңызбы? Бирөөнү алып койду деп. Алганча Эми ал маселени мен чечпейм, билесиз. Мен биякта жөн эле отуруп иштейм, чечет? туурабы? Менин өйдө тургандар бар. Ким? Касым Муратович. Чыкарыңызчы аны. Касым Муратович. Алтынай. Кандай? Саламат. Бул жак ким болот? Сиз башчысызбы? Конкурстан уткан кыз экен го. Менмин. Келдим. Атым Мээрим. Башканы албадык белек. Жакшы, жакшы.
Бирок сенин ордуңа башка бирөөнү алып койгонбуз. Кимди? Эми өзүбүздүн кишибизди. Канча төлөдү эле? Ким айтты төлөдү деп. Мен конкурстан өткөм да. Эми конкурстан өттүң, биз деле бияктан уже киши алыш керек болчубуз, алып койдук. Келиңиз ма? Чоң рахмат оюңузга. Бул жакта эмнени башкача кылайын дедиңиз, айтып койсоңуз. Эң башында тиги кыз, ал мен ордума эметкен кыз, ал бир белгилүү адамдын бир кызы. Ошон үчүн мен албай койду. Анан берден диктофонго жаздырып, анан директорубузга алып барып, баарын текшерип, мыйзам боюнча кылайын деген. Чоң рахмат сиздин оюңузга. Азыр менин залга бир суроом бар. Эмнени башкача болду бул жерде? Мээримдин өзүн мындай кандай алып барат эле, мүнөзү кандай эле? Ошол жерден өзгөрүү болдубу мүнөзүнө? Мээримдин. Эже экен. Мээрим өзүнүн укугун туура пайдалана алган жок. Анан мындай эмеге жумушка орношуп киргенде дагы ар кандай адам болсо өзүнүн эмесин коргой билсе, алдында турган адам дагы сезет, бул да бирекени билет экен депчи. Ошол жерди гана колдоно албай калды. Бул жака дагы башка ойлор барбы? Келиңиз. Кол чабабыз. Сиздин атыңыз ким? Айниса. Айниса, сиз кимдин ордуна келдиңиз бул жактан? Мээримдин ордуна. Мээримдин ордуна кайсы маалдан? Бирок бир аз өзгөчөрөөк бир сунуш бар эле да. Буга чейин ойноп бериңиз. Чоңга оюнга тиешелүү эмес. Демек азыр сиз ой менен келдиңизби бул жака? Ооба, бирок деген актерго эмес, актердун ордуна өзүнүн көйгөйүн көрсөткөн адамдарга карата. Макул. Келиңиз. Мээримдин ордуна, жүрүңүз. Анда эмесе, Айнисанын ою кеттик. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен конкурс боюнча уттум эле. Анан келдим эле, мени жумушка кабыл алат деп күтүп. Силердин ордуңарга башка кызды алып койдук биз. Бирок конкурстун негизинде жазылып турду эле. Конкурсту утуп жана орношууга кабыл алынган адам, эгерде кабыл алынбай калса, анда маалымат берип коет болчу сиздин организация. Биз сизге маалымат берген болуш керекпиз. Мага жеткен жок. Биздин секретарша сизге чалыш керек болчу бул тууралуу. Чалган жок. Балким чалгандыр, сиздики өчүк болуп калгандыр. Жок, мен дайыма жанып турат. Анда билбейм, биз чалдык, силер келген жоксуңар, башканы алып койдук уже. Жумуш күтпөйт да, билесиз туурабы? Чын айтсам, мен ишенгем, күткөм. Эмне ушундай болуп калды, түшүнүп коюңуз. Ким менен чечсе болот болду экен бул маселени? Директор менен сүйлөшүшүңүз керек сиз. Мүмкүнбү? Рахмат. Касым Муратович. Конкурстан уткан кыз. Саламатсызбы, Касым Муратович. Мен конкурстан утуп келдим эле, бирок мен азыр билип атам, менин ордума башка адам алынып калганын. Ооба. Себебин сизден тактап алайын дедим эле. Себеби Убактысы боюнча мен туура эле келдим, бирок мага маалымдаган жоксуздар. жок, сиз убактысы менен кичине кечигип калдыңыз. Канчалык? 2 күнгө кечигип калдыңыз. Сиздин ордуңузга Мага башка бирөөнү маалымдаган алып. Сизге маалымат берилген, ал тууралуу өзүм секретарыма айткам. Сизге чалып айтсын деп. Аны далилдеп текшерсек болобу? Болот. Жарайт. Жарайт. Текшерели. Келиңиз. Айниса, сиз токтоп турсаңыз, мен залдан сурайын деп атам да, эмне башкача болду? Кандай өзгөрүү кирди бияка? Кимдин ою бар? Сиздики, Булар убакытка таяп эле жумушка албай жатат. Бул өзүнүн убактысын ошондо ошол жерде пайдалана алды өзүнө. Демек, кайра башкадан кылып көрөлү деп сунуш берди, бул? Ошол убакытты текшерип көрүүнү. Демек, башкача болду деп ойлойсуз, Чоң рахмат сизге. Айниса, сиздин оюңуз негизги бул жака келгенде эмнени башкача кылып өзгөртүп көрөйүн дедиңиз бул жерден? Негизги катаны байкаганым сабырдуулуктун жоктугу. Эң негизгиси сабырдуулук. Эгерде агрессивдүү өзүңдүн бир поведенияңды көрсөтсөң, анда ошондой эле кайра өзүңө келет. Менин оюмча бул жерде текшериш керек болчу. Жанагы коррупция деген сөздү колдоноордун алдында биринчи далилдеп, текшерип, андан кийин гана коррупция деген сөздү колдонсо болот деп ойлойм. Демек, бул жактан сиз сабырдуулук менен жеңе аласыз деп ойлойсуз, Дайыма эмес, бирок сабырдуулук эң биринчи орунда туруш керек.
эң биринчи орунда туруш керек. Чоң рахмат. Менде бир суроо бар. Кимибиз өз адиси менен ушул залда отургандардын арасынан да жогорку окуу жай бүткөндөн кийин өз адисибиз менен жумушка киргенбиз. Канчобуз? Колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Өз адистиги менен. Демек 2 гана киши. А калгандар бүткөндөр бар да, жогорку окуу жайды бүткөндөр канчо? Колуңарды көтөрүп койсоңуздар. Демек, өзүнүн адистигин алмаштыргандар дагы бар экен. Эмне үчүн алмаштырдыңар? Мен атым Зарима болот. Ошол окууну бүтөрдөн кийин студенттерге негизи өзүнүн кесиби менен таап алыш абдан кыйынчылыкка келет да. Ошон үчүн студенттер бүткөндөн кийин түз эле өзүнүн адистиги менен иштей албай, башка жумуштарда иштеп келип, бирок өздөрүн ошол башка тармактан тапканы үчүн өздөрүнүн билимдерин кайрадан жогорулатууга муктаж болушат. Ошондо ойлойм, мен бир эле билим менен чектелип калбайт студенттер үчүн. Азыр деген жаштарга бул абдан жакшы нерсе, бир эле билим менен гана эмес, биринчи, экинчи билим менен жогорулатса, ошондо жумушка орношуш 100%га чейин көтөрүлөт деп ойлойм да. Ушундай кырдаалга туш келип калыппыз. Бир адистикти бүтүп 5 жыл окуп, кыйналып, анан кийин кире албай калсак, башка адистикти бүтүп. Демек, сиздин оюңуз барбы? Биз деген актерлор, мен жанагы $500 деген жеринен барбы оюңуз? Демек, келиңиз. Кол чаап коебуз. Келиңиз. Сиз Меримдин ордуна келдиңиз, Кайсы убакыттан? Кирип келип, конкурстан өттүңүз, бирок сиздин ордуңузга киши алып койдук деген жерден. Деген жерден башталат, Зариманын ою кеттик. Саламатсыздарбы? Мен конкурстан өттүм эле, ошол жумушка орношоюн деп келдим эле. Бирок силердин ордуңарга башка кызды алып койдук биз. Себеби эмнеде? Себеби ушундай болуп калды, аны деген мен чечкен жокмун, директор компания чечти. Сиз конкурска келген кызматкерлерди, ушинтип адистерди келип себебин айтпай эле же кандай? Себебин айтабыз, албетте. Сиз деген окуу жайды быйыл бүткөндөн сизде тем более стажировка жок болчу билесиз. Конкурс өтөрдү, айтышкан стажировка учурунда, мен окуп аткан учурда стажировканы өткөм. Өзүм дагы иштеп келгем, бирок иштегеним бир жылдан азыраак болду, бирок иштеп келгем. Бирок сен резюмеңерде турган иштеген жериңер официантка, швея деп турабы? Ал бизге туура келбейт да, билесиз. Резюмемде стажировка менен кичи адис болуп иштеп келгем. Резюмемде ал эмени көрүп алган жокмун мен. Анткени бул жерде мындай болуп атат анда эмесе. Резюмени тактап окуган жоксуздар. Эгерде дагы бир жакшы карасаңыз, ошол жакта жазылып турат. Бул маселени мен чече албайм, билесиз. Бирок мен сизге жардам бере алышым мүмкүн. Кантип? Сиз деген могу сумманы мага бир жума ичинде таап келсеңиз. Бул сумманы кайсы жерде жазылып, ошол сумманы төлөсөңөр силер ишке киресиңер деген кайсы жерде жазылып турат? Жобоңор барбы ишке же ишке инструкцияңар барбы? Андай инструкция жок, бирок силер азыр түшүнүп жатасыңар, туура, азыркы бүт баары эле жумушка тааныш аркылуу, акча аркылуу киришет. Билесиз да аны. Бул $500 алып келген учурда, анда мен деген кассага төгүп туруп мага квитанция жазып бересиңерби? Анан ошонун негизинде мен жумушка кирдим деп эсептелинет. Анткени силер ойлоп атасыңар, акчаны мен алам деп. Мен эмес, менен өйдө тургандар да бар, аларга да бериш керек. Билесиз, аны түшүнөбүз. Ошол анда эмесе сиздин өйдө турган кишилер менен сүйлөшсөм болобу? Болот. Мүмкүнбү? Зарем, сиз эмнени башкача кылайын дедиңиз бул окуяда? Эмнени өзгөртүп, эмнени чечейин дедиңиз? Эми коррупцияны жалгыз киши өзгөртүп түбүнөн жок кыла албайт. Аны баарыбыз биз билебиз. Бирок бул жерде кичине болсо дагы мүмкүн мыйзамдаштырууга, мыйзамга такап туруп, анда болуптур. Мен ошол жумушка кирейин, анда мыйзамга бул жок дегенде анда ошол мекеменин кассасына кирсин болуптур. Жок, анда дагы катчы кызыбыз айтып калды, бул чоң кишилерге дагы, жогору турган кызматкерлерге да бериш керек деп калды. Анда ошол жерде өздөрүнүкүн билдирип коюп атышат, туурабы? Ошол себептен эгерде биз айтсак, жок, силер деген буну азыр кассага киргизип, ошого болуптур, мен эртең таап берем дегиле, болуптур, эртең алып келип берем, бир жуманын ичинде алып келип берем деп өзүңөр дагы тайманбастан ушинтип забить в угол, кыргызча кишине бурчка такап туруп, анан ошол жерден айтсаңыздар, мен ойлойм, бул кишилер өздөрү дагы айткандан тайманып да калат деп ойлойм деп. Анткени деген негизи мыйзамга байланыштырып, ошентип өзүңөрдү уверенно
Өзүңөргө ишенип, өзүңөрдүн күчүңөргө ишенсеңер, өзүңөрдүн жакшы адисмин десеңер, мен ойлойм силерге абдан ар дайым ийгилик болот деп. Чоң рахмат сиздин оюңузга, ордуңузду алып алыңыз. Демек, бул ойдо жаш адистер өздөрү дагы өздөрүнүн укуктарын абдан жакшы билиш керек деген ой болду, Чоң рахмат сиздердин оюңуздарга. Кийинки сценкага өтөбүз, актерлор. Мээрим качан келет экен? Келет. Кандай кызым? Кандайсыздар? Стоп. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Атым Абакир. Абакир, сиз кимдин ордуна келдиңиз? Мэримдин ордуна. Мэримдин ордуна. Кайсы жерден? Ошол жерден мэрим үйгө кирип келгенде. Башкача стратегия менен келдиңиз. Башкача стратегия менен. Демек, мэримдин ордуна барыңыз. Даярсызбы? Анда эмесе? Кеттик. Ой, кызым, келдиңби? Келдик. Мээрим жумуш эмне болду? Айтып берчи. Жумушка бардым, начальникке кирдим, сүйлөштүм. Өттүңбү? Жок, тилекке каршы мен конкурстан өттүм, бирок менден акча сурашты. Канча? $500 акча сурашты. Кызым, билесиң а мен буларга көргөзөм. Мен антикоррупционный службага чалам. Анан? Алар келет, буларды кармашат. Анан? Дарга акчаны каяктан табабыз эми? Апаң мына иштеп атат. Кызым, андай болбойт да, сен ушинтип жүрө бересиңби? Айтсам? Жок, выход болот, апа. Андан көрөк, мен сага айтпадым элем, андан көрөк Швеяга бар, жана Азгүлгө чалайынбы, барасың? Жок, мен аракетимди кылам. Ошол жака бар. Жанакы коррупция деп атасың. Бир заматта эле чечип аласың аны. Илгертемен келе жаткан эмени. Андан көрө нормалдуу жумушка кирбейсиңби сен? Башка жумуш иштечи. Кире албайсың. Ата, кийиңиз буйруса киребиз жумушка, аракетибиз кылабыз жакшы. Келиңиз. Бул жакта абдан мындай кызыктуу идея болду деп ойлойм. Антикоррупционный отделге чаламын дедиңиз, Ал менен эмнени чече алабыз? Чындап ошо сиз ишенесизби? Чалганда, мисалы үчүн ушундай окуяларга алар деген кандай реагировать этеби? Реагировать деп эсептейм. Демек, идеяңыз кандай эле бул жерде? Идеям болсо ушул, менин жумушка алмак эмес болчу бар. Себеби уже өзүнүн кишисин алып, акча сурашканда акчам да жок болчу. Менин максатым буларды, орусча айтканда, наказание, да? Чоң рахмат оюңузга, кол чаап коебуз. Ушул жерде барбы ойлор? Сиз келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Эрлан. Эрлан, сиз мэримдин ордуна кайсы маалдан? Ушул үйгө кирип келаткан жеринен. Үйгө кирип келаткан жеринен. Кеттик. Даяр болгондо айтыңыз. Демек, Эрландын ою кеттик. Кандайсың, Мээрим? Жакшы. Апа, мен тиги конкурстан өтпөдүм беле. Ооба, өткөнсүң. Жумуш калдыбы? Ошол жумушка бардым. Анан? Барып кирсем, ошо чоң жумуштар баары коррупция менен алектенишип кеткен, мага $500 алып кел деди. Мен ошол экини, андай акча бизде жок да, мен үйдө түшүнүп турам. Анан сиздер менен акылдашып, оюңарды угуп, анан ошо менен иш кылсам деп ойлондум, анан үйгө келдим. Кандай кылсак болот? Кызым, мен сага билесиң айткам. Андай жумушка толтура жол барбадыңбы? Бүт бар эле коррупция деп атпайсыңбы? Анан мен сага айткам, баягы эле Швеяга бар. Ошоно Швеяга бар, официант болуп иштен. Мага жардам бересиң да, Дагы канча ай жүрөсүң айтсам? Ошентип? Эртең ойлонуп көрөйүнчү мында. Ойлонбой эле, кызым ай. Биз тамак жегенге эме жок. Үйдө столдо нан жок даже. Азыр барып иштей бербейсиң, мына тиги Гүлүпа апаң бар. Швея киргизет азыр. Иштей бересиң, акча табасың. Ошент. Апа, анда сиз тиги подружкаңыздын кызына чалып айтып көрбөйсүзбү? Жумуш болбосо официантка болуп иштегенге чогуу. Сизге жардам берип. Ошол акчаны өзүбүзгө жумшайлы. Макул. Официант болуп иштейли. Келиңиз. Эмне үчүн сиз эсиңиздеби, Мээрим айтып атканда, мен 5 жылдан бери официант болуп иштедим, апа. Эми жашообузду өзгөртпөйлүбү? Башкача жашоого умтулбайлыбы депчи? А сиз болсо бул жакта кандай стратегия, кандай колдондуңуз деп ойлойсуз?
Мен ошол баары бир эле жумуш коррупция болуп атпайбы, акча болуп. Ал акча бизде жок экенин көрүп турам. Үйүбүздөгү буякта атам да айтып атат, үйүбүздө жеңген аныбыз жок деп. Ошондуктан мен дагы ойлонуп, иштеп, ошо официантка болуп, дагы эле улантып, ошо акчабызды керегибизге жаратсак деген ойлорумун. Чоң рахмат. 3-чү көрүнүшкө өтөбүз. Такси чакырасың? Бияктын адреси кандай эле? Разакова бош керек. Белим ооруп калды, Сайраш. Болот, тамак жасайм. Кечте кирип кеткен турбайбы? Апи, Сайраш, ти сенин Мээрим деген кызың беле? Ооба, Мээрим. Башчысы менен турат окшойт азыр. Күтө тура алганда, Ошол кетебиз да. Такси келгиче Касым экөөбүз көптөн бери эле жүрөбүз, анан качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Түшүнгөн жок, Мээрим. Сага жардам берип атам, ат-энеңе жардам берип атам. Дагы эмне керек сага? Жок, баары эле жетиштүү. Жок эле мен өзүмдүн кесибим боюнча иштегим келет. Сен айтпадың беле, тааныштарым бар, жумушка киргизем деп. Мээрим, аны өзүңө кандай элестетип атасың? Аякта Алтынай бар, менен иштешкендери бар, менин аялым бар. Ал укса эмне болот? Эмне дейт? Бирок сен башында айткансың да. Койчу, урушпай эле кете береличи. Мен мага акчаны алып. Мээрим. Эмне турасың? Сен кимсиң? Апасы болот. Апасы? Эй, чалба мага экинчи. Эмне? Эмне бул? Апа, үйгө барып Эмне болгон акчаны? Эмне болуп иштеп жүрөсүң сен? Бас. Апа, бас. Стоп. Келиңиз. Келиңиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Роза. Роза. Роза, сиз Мээримдин ордуна кайсы жерден келдиңиз? Катуу сүйлөңүз, Апасынын ордуна келдим. Ушул жерде апасынын орду. Жок, буга чейинки, тиги сүйлөшүп баштаганда. Демек, кеттик. Сиздер даярсыздарбы, көрүүчүлөр? Анда эмесе? Апи, Сайраш, ти сенин Мээрим деген кызың го? Ошо чоң мен сүйлөшүп окшойт. Азыр күтүп туралы. Кой, мейли мен анда кеттим, Сен жумушка орноштурам дедиң беле. Апа, үйгө барып сүйлөшөлүчү. Урушпайсыз, папа, атам айтпай эле коелучу. Биз азыр өзүбүзчө сүйлөшүп чыгалычы? Каяка? Чайдарды ойсуңарбы? Азыр. Эмне дейсиң? Биз сени ошого төрөдүн белебейсиң, я? Бул эмне деген жакшылык, я? Спонсор мен башка аргам. Экинчиден көзүмө көрүнбө. Көрүнбө. Бул жашообузду өзгөртүш үчүн кылдым бунун баарын. Сиз баары бир түшүнбөйсүз. Бул жакта апасы таптакыр өзүн башкача алып баратып эле, анан бир маалда эле кайра эмне болуп кетти, Сиздин оюңуз эмне болчу? Эмнени өзгөртүп, кандай башкача кылайын дегениңиз эле бул жерде? Тиги жакта деген апасы тиги жактан бетине коюп салбады, урупчу. Эшиктен. Эшиктен. А мен кызым менен өзүнчө сүйлөшөйүн дедим, себеп дегенде кошунан кесиптешин көзүнчө ургум келген жок. Кызымды коргогум келген жок да. Себеп дегенде баары бир сабырдуу болуш керек да, аябай жаман нерсе болуп жатса деле өзүм үйдөн өзүнчө сүйлөшөйүн дедим. Анан болуп жаткан нерсени дагы жолдошума көргөзгүм келген жок. Жолдошуңузга көрсөткөн жоксуз, бирок кызыңызды үйдөн чык деп салбадыңызбы? Эми кетип калат да. Жок, ал экөөбүз башка комнатада сүйлөшүп Ооба, турабыз да. бирок эми кетип калат да ал. Жок, кетпейт. Мунун мен деген кетпей элет, эме бүтүрүп коймокмун да. Жолдошума угуз демек аны урушуп коюп, бирок жолдошуңузга билгизбей кайрадан ордуна салып коймокмун, себеп дегенде эмне үчүн? өзү оорулуу, анан дагы нервден оорусун каалаган жокмун да. Бирок кызыңыз менен ошентип сүйлөшүп койдуңуз. Мындан ары эмне кыласыз кызыңыз менен? Ошентип сүйлөшүп койдум, бирок деген кызыма мен өзүм жумуш таап бермекмин, аябай көзөмөлдөмөкмүн. Кийинки жашоосун көзөмөлдөйсүз. Ооба, көзөмөлдөмөкмүн. Себеп дегенде жаңылбас жак, мүдүрүлбөс сыяк болбойт да. Эми баары жаңылат деп ойлойсуз, Чоң рахмат. Кийинкиси жакшы болот. Чоң рахмат, азаматсыз. Бул Мээримдин окуясына окшогон окуялардын миңдеген түрлөрү күндө биздин Кыргызстандын жаштары менен болуп жатат.
Достор, келгилечи. Учурунда ушундай көйгөйлөргө баа берүү учурунда көңүл буралы. Колубуздан келишинче жардам берели. Мындай көйгөйлөрдү биздин коомдо болгонуна жол бербейли. Азыр мен сахнага актерлор чакыргым келип жатат. Сиздер менен театр форум телеберүүсү болду. Бизди ар бейшемби күнү 18:45-те биринчи коомдук канал аркылуу көрсөңүздөр. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.